Урматтуу Канат Төлөгөнович, аталган мыйзам долбоорун албетте колдойбуз. Мамлекетибиз үчүн эң керектүү долбоор. Анан мен сизге дагы сунуш берип кетет элем. Ички каттамдарды көбөйтүш керек болуп атат да. Бишкек, Ош, Бишкек, Баткен, Лейлек, Разак шаарларына. Себеби азыркы учурда 5тен кийин самолет учпай жатат. Эмне себептен ушундай болуп атат? Кечинде түштөн кийин 5-6-дан кийин кечки рейстер учпай жатат. Туурабы? Ооба, ички каттамдарга мына мисалы үчүн Разак, Баткен, Жалал Абад, Талас, Нарын, Каракол аэропорттору, Казарман, Кербен дагы бул жарык системалары менен жабдылган эмес бул аэропорттор. Бир гана мына Тамчы, Бишкек, Ош эле кечинде иштей алат. Ошондуктан авиакомпаниялар түндө аякта кона албайт. Ошондуктан жарыктандыруу системасы бүтө эле экен. Азыр ошол боюнча иш жүрүп атабы азыр башка кичинекей шаарларда? Кичинекей шаарларда эми аэропорт, Кыргызстан аэропорттор тарабынан бул баары эле акчага такалат. Ошондуктан аларды деле анализдеп, ошол расходторду карап туруп, доходдор карап, ошол аэропорт, Кыргызстан аэропортунун тарабынан каралып жатат. Бирок мына Жалал Абад аэропорту боюнча дагы азыр ошо талкуулап атабыз Кыргызстан аэропорттору менен. Кудайым буйрса, ошол мына жакын арада Жалал Абад аэропорту погода үчүн низкий облачность, анан видимость төмөндөгөндө көп учактар кона албай Бишкекте эле отура берчи. Азыркы учурда биздин мамлекеттик ишкана Кыргыз навигация тарабынан спутникалык заходторду мүмкүнчүлүк түзүп берди авиакомпанияларга. Азыр авиакомпаниялар маалыматты бердик. Ошондуктан биз ар дайым ошол ички каттамдарды өнүктүрүүгө иш чараларды аткарып жатабыз. Бирок ошол жарык системалары бул өтө чоң акчага талап кылат. Ошон үчүн бул анализдеп кылыш керек да. Келечекте болот экен да. Келечекте ошол каттамдар көбөйсө, ошол туристтик потенциалыбыз көбөйтүп, туристтер да көбөйүп, каттамдар көбөйсө, Кудайым буйрса, ички каттам аэропортторуна сөзсүз түрдө коюлат. Анан Бишкек, Ош, Бишкек кечки рейстерди мындай көбөйтүшүңүздөр керек да, кечки каттамдарды. Себеби 5-6-дан кийин уже самолет жок болуп атат. Анан дагы бир менин сунушум бизде азыр Кудайга шүгүр кошуна Өзбекстан мамлекети менен абдан жакшы мамиледебиз. Бүт чек арабыз чечилип, бир топ биргелешкен ишканалар, фонддор түзүлүп, абдан жакшы жумуштар жүрүп жатат. Анан мурда союз мезгилде бизде Фергана, Фрунзе авиа каттам бар эле. Ушу боюнчадан сиздер Фергана, Бишкек боюнча иштеп чыксаңыздар, ошо Фергана шаарына бир рейс ачсаңыздар жакшы болот эле да. Себеби мына туристтер келип атат Өзбекстандан чыгып. Анан биздин бир топ ошо Баткен областына, мына Фергана область чектеш область да. Анан биздин жарандар эле учуп бардык элди кылып турат эле да. Ушу боюнча дагы бир жетекчилер менен сүйлөшүп, авиа каттам ачсаңыздар жакшы болот эле. Аталган мыйзам долбоорун колдойбуз. Да, кошумча Арсланбек Касмакынович. Кечиресиз, бир маселе болуп. Азыр кошумча айтасыз, азыр жыйынтыгында жооп бериңиз. Макул айтыңыз. Сиз айтып кетпедиңизби, 5-6-дан кийин учса болот. Азыркы учурда аэропорт манасынын учуп конуу тилкеси капитальный ремонттолуп атат да. Ошондуктан понедельник, среда, пятница, воскресенье күндөрү 6-дан кийин түнү жабык да. Ошондуктан дагы 5-6-дан кийин учпай барат. Андан тышкары дагы ошол эл ара каттам боюнча Фергана деп айта кетпедиңизби? Осман Airlines Бишкек Душанбе биринчи каттамды, эл аралык каттамды баштаган. Азыркы учурда мына Алмата, Тамчы каттамдар ачат. Анан сиз айтып кеткендей Ферганага дагы биз сунуштайбыз каттамдар ачканга.